Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, ишкерлер, бизнесмендер, саламатсыздарбы? Бүгүн Бишкек шаарындагы Жал Кичи районунан Шерой турак-жай комплексине сатыла турган коммерциялык имарат тигүү цехин көрсөтмөкчүбүз. Азыр Шерой турак-жай комплексине кирдик. Батыш жагындагы биринчи ортоңку блогу мына ушул. Андан кийин ортодо турган бул блок 3/4. Ушул блоктун эң астыңкы кабатында жайгашкан. Азыр 20 метр барганда эле мына эки эшик катар ачылып турат. Ал жерде тигүү цехи, анан бер жагында 44 квадрат склаты дагы бар экен. Шерой турак-жай комплексинин жогорку көчөсүндө курулган көп кабаттуу окшош үйлөрү жогор жагынан көрүнүшү. Мында дагы мына көрүп турасыздар, аябай көп батирлүү жаңы блок курулган. Бул жагынан дагы кийин жол ачылышы мүмкүн. Азырынча жол нарагынан же бул жагынан Ылдыйкы City ресторанынын көчөсүнөн кирсе да болот. Жогор жагындагы Lotus ресторанынын жактан дагы кирсе болот. Айланып келип эле эки блоктун ортосундагы мына ушул спорт полянын күнчыгыш тарабына өткөндө бул катарда өзү сулуулук салону, озондун офиси, наракта окуу борбору жана башка ушундай бир мекеме ишканалар бар экен. Алардын катарында мына эки эшиги ачылып турат. Ушул тигүү цехи катары иштеп келе жатат. Бер жагы склад 44 квадрат чыгат. Ал эми нар жагы 77 квадрат тигүү цехи. Азыр кирип бир катар сиздерге көрсөтүп берели. Жакшы жери бул подвал эмес. Жакшы жери полноценный соколдук кабат эмес туугандар. Бул биринчи кабатта эле. Эшиги дагы мына сыртта ушу стяжканын урүүнү менен бирдей болуп турат. Сыртына мына камера көзөмөлдөр дагы коюлуп тур. Анда кирип биринчи бөлүгүн көрсөтүп чыгалы. Алыстабай туруп туруңуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына биз тигүү цехине кирип келдик. Урматтуу ишкерлер. Тигүү цехи бул жагы документи өзүнчө 77 квадрат чыгат. 77 квадрат. Сырттан киргенде эле мына оң жакта бир терезеси бар. Отопление батареясы бул жерге дагы коюлуп тур. Полу болсо бүт кафел болуп тур. Дуалы бир катар боелгон. Анан ошо тигүү цехине ылайыкташтырылып, электромонтаждары дагы жасалып тур. Бул жерде дагы мына спец машиналар турат. 3 машина катар тигүү машиналары. Мында болсо ошо бычмачылардын столу бар экен. Бул биринчи киргендеги залда жайгашкан. Бул жерде болсо атайын ушу материалдарды, ткандарды илип кое турган атайын ушундай бир вешалка жасаптыр. Андан өтүп бул жака келе турган болсок, бул жерде арка эшик бар. Андан өткөндө төрдө эки бөлмө бар. Ага чейин бул жерде чакан иштөө аянтчасы жасалган. Түз кире турган болсок, бул жакта кухнясы бар. Ушу тигүү цехинде иштеген кызматкерлер үчүн 4 адамдык тамак ичүүчү, чай ичүүчү жайы. Ал эми бул жагында болсо ошо ашкана. Көрдүңүздөрбү? Эмеректери дагы ушул жерге өлчөнүп, ченелип коюлган. Кир жуучу машина коюлган, анан посудомойкасы. Микроволновка, тефаль чайниктер дагы бүт бардыгы коюлган. Ушул жерде иштеген кыз балдар, кыз келиндер үчүн иштегенге жакшы бир шарт түзүп берген. Ал эми бул жакта болсо чакан бөлмөсү бар. Мына раковина менен унитаз коюлган, даараткана, ажаткана. Полу дуалы кафел болгон. Ал эми бул жакта болсо үтүкчүлөр менен бычмачылардын залы. Бул жакта болсо атайын үтүк столу, төрдө дагы үтүк столу коюлган. Бул жакта болсо ушу күнчыгыш тарабынан эки форчка коюлган, жарык ошол жактан кирет. Мында болсо бычмачылардын ортодо чоң столу коюлган. Үтүкчүлөрдүн пара генератору бул жерге коюлуп, атайын ушу кабель канал аркылуу, мына шлангалар аркылуу атайын пар үтүктөргө тартылып келинген. Бул жагында дагы камера көзөмөл коюлган. Онлайн көрүп отурууга болот алыстан дагы. Полу болсо мына ламинант болгон бул жактыкы, тетиги кафелге чейин. Бул жакта дагы өзүнчө бир бөлмөсү бар. Бул мына көрүп турасыздар, кадимки тигүү цехи. Бул жака дагы 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 тигүү машинасын жайгаштырып койгон. Бул жерге өзү ирети менен койсо бир 8 тигүү машинасы батат экен. Мында дагы эки терезеси бар, форточкасы, жалюзиси тартылып, үстүнө жарыктары коюлган. Дуалы бүт ичинен
апапакай боелгон. Ал эми полуна болсо бул жакка линолеум төшөп койгон. Көрдүңүздөр, бул жагы өзү 77 чарчы метр сырттан киргенде бир чоң зал. Андан кийин бул жакта бир бөлмө, андан кийин бул жакта бир бөлмө. Демек бул жагы 3 бөлмөлүү, ортодо коридору, анан санузел, кухнясы бар. Көрдүңүздөр, 77 чарчы метр. Бул өзү квадраты $900 сатылат. Мына бул сиздер көрүп турган эмерек техникалардын бардыгын алып чыгып кетет. Сиздерге бош боюнча калтыра турган болсо, квадраты $900 шашылыш сатылат. Ипотекага дагы алганга болот экен, документтери так экен. Андыктан банк аркылуу ипотекага дагы бөлүп төлөө жолу менен банк менен сүйлөшүп алып алсаңыздар болот. Эгерде бул жердеги мына көрүп турасыздар, бул тигүү цехинде өзү жанагы пардаларды тигет экен эле. Кайсы бренд билбейм, бирок тигүү цехи катары иштеп атат. Парда тигет экен. Бул жердеги бүт спец машиналарды, мына бул сиздер көрүп турган техника, эмеректерди калтыра турган болсо, төлкө ткан материалдарын гана алып чыгып кетет, калганы кала турган болсо, анда квадраты $1000 сүйлөшсөңүздөр болот экен. Уктуңуздар, $900 же болбосо $1000 квадратын сүйлөшүп сатып алып койсоңуздар болот. Техпаспорт, документтери бардыгы так экен. Ал эми нар жагында склаты бар. Ал 44 квадрат чыгат. Бул жагындагы кирип көрсөтүп коелу. Ошо парда тиге турган тигүү цехинин склаты. Бул жерде бир аз иштөө орундугу бар экен. Бул жакта ушу ткандарга бүт оң жак сол тарабына көрүп турасыздар, бийик кылып полкаларды жасатыптыр. Полуна болсо көрүп турасыздар, паркет төшөлгөн экен. Төрүндө болсо санузел, бул жакта чакан кладовкасы, анан бул жакта болсо дагы бир бөлмөсү бар экен. Бул жактарга дагы бүт материалды тизип салыптыр. Потологу натяжной, дубалдары обой, анан краскаланыптыр. Бул жер болсо ушу кирпич урулган боюнча турат. Бул жакта ачып карай турган болсок, мына ажаткана, даараткана, раковиналары менен туугандар. Көрдүңүздөр, оң жака душевой кылып койсо болот экен. Демек, бул жакта 44 квадраттын төрүндө бир бөлмөсү, анан кире бериште бир залы бар экен. Ортосу арка, потологу натяжной. Муну эми туугандар, муну дагы 44 квадратты дагы квадратын $900 сатат экен. $900. Муну эми эмне кыласыздар? Наракты дагы, бул жакты дагы ала турган болсоңуздар, тигүү цехи катары эле улантып иштей берсеңиздер болот. Анткени эмерек техниканы таштап кетет, нар жагыны каласаңыздар $1000 ала турган болсоңуздар. Же болбосо бүт баарын алып чыгып кете турган болсо, анда муну сиздер маркет кылып иштетсеңиздер болот, офис кылып иштетсеңиздер болот. Чакан ушул жердин жашоочуларына жана дүкөн кылып иштетсе, салон кылып иштетсе, окуу борбору кылып иштетсе, дагы кандай? Ушул сыяктуу бир мекеме ишканаларга офис катары иштетсе болот да. Ушул жактарын бир эске алып коесуздар. Көрдүңүздөр, бул катарда эми мына Озондун офиси бар экен, наракта бир окуу борбору бар экен. Дагы биракта бир-эки эшиктерде мекеме ишканалар жазылып турат. Мында болсо, мына сымбат салону дейт, атайын сулуулук салону бар экен. Ошонун жанында эле болуп калат. Эгер экөөнү бир алып кое турган болсоңуздар, анда сиздер үчүн аябай жакшы болот. Биз экранга телефон номерларын жазып койдук. Баасы дагы бир жолу айтылсын. Квадраты $900, эгер эмерек техникасын калтыра турган болсо, анда квадраты $1000 бул жагы сатылат. Нар жагы эми ал $900 эле сатылат. Андыктан жаккан болсо, эртерээк аракет кылып сүйлөшүңүздөр. Биз бардык маалыматтарды сиздерге жеткирдик. Бишкек шаары, Жал Кичи району, Шерой турак жай комплекси 3/1 блогу туугандар. Батыш жагынан, ылдый жагынан, жогору жагынан киресиздер. Ушул астыңкы кабат. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр.